химия боюнча суроо. Литий плюс 1 менен берилий плюс 2 иондорунун кайсынысынын радиусу чоң дейт. Анда биз бул биздин сайтыбызда химия курсубуздун 9 классынын темасында кездешет. Буларды салыштырыш үчүн биз эмне кылабыз? Литийдин алгач катар саны 3, мунун заряды плюс 1 болсо, демек канча электрону бар экен? 2 электрону бар экен. Демек мунун электрондук конфигурациясы 1s2. Берилийдин катар саны 4. Эгер заряды плюс 2 болсо, анда 2 электрону бар болот. Демек мунун дагы электрондук конфигурациясы 1s2. Булардын биз эмнесин тапсак болот дагы? Экөндө тең 2 электрон бар экен. Демек булардын атомунун структурасын тарта турчу болсок, сүрөтүн тарта турчу болсок, анда ядро бар. Ядросунда канча жанагы бар. Мисалы, литийдин атомдук массасын табыш керекпиз. Биз литийдин атомдук массасы 7ге барабар. Негизи, литийдин атомдук массасы 7 болгон үчүн буда 4 нейтрону бар. Берилийдин атомдук массасын табалы. Берилийдин атомдук массасы, азыр мен бияктан таблицадан карап алайын. Кечиресиңер, берилийдин массасы 9 экен. 9 болгондуктан 5 нейтрону болот. Эгер булар кантип жазылып атканын силер түшүнбөй аткан болсоңор, анда биздин 8 класс курсубузда буларды бүт баарын түшүндүргөнбүз. Электрондук конфигурацияны тапканды жана протон, нейтрон сандарын тапканды. Мен аны азыр улантып иштеп кете берейин бул жерден. Ошондо мунун ядросунда 3 протону бар экен, жана 4 нейтрону бар экен. 3 протон, 4 нейтрон бар, анын биринчи деңгээлинде, биринчи катмарында 2 электрон айланып жүрөт экен. Кийинки катмарындагы 1 электрону бар болчу, ал чыгып кетип плюс 1ге айланган литий. Берилийдин болсо борборунда 4 протон бар экен, жана 5 нейтрон бар экен. Анан бул мунун биринчи деңгээлинде дагы 2 электрон айланып жүрөт экен. Булар иондор. Атомдук абалында берилийде 4 электрону болуп, кийинки катмарында дагы 2 электрон болмок. Аны түшүндүрбөйм азырынча. Бул видеодо тема иондук радиус, аны 8 класстын курсунан түшүндүргөм. Электрондук конфигурацияларды тапканды, иондордун дагы электрондук конфигурацияларын тапканды, протондордун санын тапканды. Эми карагыла биякта. Экөндө тең сырткы деңгээлинде 2ден электрон болуп атса, демек булардын иондорунун радиусу бирдей болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Бирок эмне? Плюстар менен минустар бири-бирин тарткандыктан 3 протон ортого 2 электронду кандай күчтүү тартат? Булар бири-бирине тартылат. 4 протон 2 электронду кандай күч менен тартат? 3 протон көбүрөөк тарталабы же 4 протон көбүрөөк тарталабы? Албетте 4 протон өзүнө жакыныраак тартып коет. Күчтүүрөөк тартып коет. Күчтүүрөөк тартылса, демек электрондор жакыныраак жерден айланып жүрөт. Электрондор жакыныраак айлангандыгы үчүн эмне болот? Берилийдин радиусу кичине болот. Ал эми литийдин радиусу чоң болот. Анткени сырткы электрондору бирдей, 4 электрон көбүрөөк өзүнө тартып койгондугу үчүн, азыр дагы бир сызык менен тартып көрсөтөйүн, булар кичине мындай жакыныраактан айланат. Эмнеге салыштырганда? Литийге салыштырганда. Мисалы, ушул эле жерге гелийди кое турчу болсок, гелий атомун. Гелийде мисалы заряды 0, 2 протону болсун, гелий ионун табыш кыйын негизи. Эмне үчүн? Анткени асыл газдар эмне үчүн табыш кыйын экен иондорундагы 8 класс курсубузда түшүндүргөм. Эми кеттик. Бул жерден болсо, мунун дагы 2 протону бар, массасы 4, 2 нейтрону бар. Демек, мунун борборунда 2 протон жүрөт.
2 протон жүрөт жана 2 нейтрон жүрөт. Анан мунун сырткы катмарында 2 электрон жүрөт. Бирок 2 эле протон 2 электронду тартып аткандыгы үчүн ортого карай эмне болот? Булар анчалык көп тарта албай калат. Протон плюс, электрон минус. Бирок 2 эле протон тартып атат. 2 эле протон тарткандыктан көп тартылбай калат. Ошондуктан гелий бул жерде эң чоң. Эгер салыштыра турчу болсокчу, бул үчөөнүн арасында. Үчөөнүн салыштыра турчу болсок, үчөөнүн атомдук радиустарын салыштырган күндө гелийдин радиусу чоң, андан кийин литийдин плюс 1, андан кийин бериллийдин плюс 2. Биздин суроодо болсо бул экөөнү эле сурап атат, экөөнү салыштыргыла деп атат. Кайсынысынын радиусу чоң? Ошондо литий плюс 1дин атомдук иондук радиусу чоңураак болуп калат. Жогоруда айткандай, мен биздин химияны нолдон баштап, негизи химияны нолдон баштап үйрөнүүнү кааласаңар, силерге чоң мүмкүнчүлүк бар. Биздин Билимод сайтыбызга кирип, химия 8, 9, 10, 11 классты 8 класстан баштап үйрөнүүнү силерге сунуштаймын. Баштап үйрөнсөңөр болот. Ошондо нөлдөн баштап, фундаментинен баштап, анан 9 класста бирикмелерге өтүп, 10 класста органикаларга өтүп, 11 класста аналитика жана термохимия темаларына өтүп үйрөнө аласыңар. Мунун баары Билимод KG сайтыбызда. Толук маалымат алыш үчүн биздин Instagramдан Билимод KG деп издеп туруп бизге жазсаңар, биздин химия, математика курстарыбыз боюнча маалымат ала аласыңар. 2023 жылы жакында мына бизде окуу түшүнүү дагы курсу чыкты. Ал жөнүндө дагы биздин Instagramдан толук маалымат аласыңар. Батыраак WhatsApp-ыңызга жазсаңар дагы негизи жооп ала аласыңар.